Assalamu alaikum, urmаттуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Элтерде Билерман Ордо кышкы сериялар. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы мына ушул команда ойногон келген. Ибрагим Топчубаев жетектеген команда кышкы сериялардын 4-турунда бүгүн ойномокчу. Бул команда буга чейинки оюнда тилекке каршы 1 упай менен жеңилип калган. Бүгүн Премьер Лигага кайрадан ат салышат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр жана билермандар, биз оюнду ачык деп жарыялайбыз. Команданы Ордого чакырууну мен баштаймын. Демек, бүгүнкү 4-турга Чыңгыз Абдрахманов келген, команда мүчөсү, жеке ишкер. Экинчи катышуучубуз Шергазы Кеңешбеков. Муниципалдык кызматкер, Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө иштейт, Өзгөн районунда. Үчүнчү билерман Дастан Калназаров. Улан Мамашеров. Кийинки катышуучубуз Улан Мамашеров, команданын жаңы мүчөсү. Буюрса, Билерман Ордо клубунда эң жакшы оюнчу катарында ойноп калат деген ишеничтебиз. 4-чү Билерман Тимурулан Маматов. Ибрагим Топчубаев. Команданын капитаны. Ибрагим мырза жеке ишкер учурда. Мына ушундай курам бүгүн, универсалдуу курам. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу билермандар. Ортодо бир топ тыныгуудан кийинки оюн. Ибрагим мырза, маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Ассаламу алейкум, урматтуу билермандар, телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу. Бүгүнкү оюнда Кудай насип кылып, командабыз чогулуп, жакшы оюн менен, тилек максаттар менен келип, жеңебиз деп келдик. Маанайларыбыз абдан жакшы. Командага ийгилик каалайм. Командага жана телекөрүүчүлөргө ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы кошулгандар болсо экранга жакын келиңиздер жана биздин могу даректерди жазып алыңыздар. Биздин даректер экранда турат, монитордо. Мына ушул даректер эч өзгөрүүсүз мурдагыдай эле. Инстаграмда Билерман астын Ордо биздин расмий баракчабыз. Катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биз чыгабыз жана биз улам жаңы оюндар жүктөй беребиз. Акыркы оюн Калиже Сасиеванын командасынын оюну турат жана аябай жакшы көрүүчүлөрдүн симпатиясына ээ болуп жатат ушул оюн. Ош шаарларынын көчөсү 330 Билерман Ордо бул почта үчүн, Билерман Ордо Facebook барбыз жана Билерман чекити 3 mail чекити биздин электрондук дарек. Расмий өнөктөшүбүз бул Барбол. Барбол кондитерлик фабрикасына биздин клубдун атынан чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Адал таптуу дайыма жаңы продукциялар менен бизди кубандырып келет. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору биздин дагы бир өнөктөшүбүз. Аларга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошондой Таев костюм, Саев костюм сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгилик каалайт. Эсеп 0-0 биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Команда курамын мен дерлик баарын тааныйм. Жаңы ойноп жаткан Улан мырза дагы телевидениеден чыккан жигит. Улан да мен ойлойм бүгүн жакшы салым кошот деген ниеттебиз. Оюн жүрүшүндө дагы жакыныраак телекөрүүчүлөр менен тааныштырабыз Уланда. Кенжебай Ишматов, Кадамжай району сиздерге суроо берет. Суроо. Негизи терезе баарыбызда эле бар. Бирок ирландиялыктар ушул үйлөрүнө жана имараттарга терезе орноткондо көбүн эсе сырт тарабына ачыла турган кылып орнотот экен ирландиялыктар. Бунун 3 себеби бар экен. Биринчиси, сыртка ачылган терезе бөлмө ичиндеги адамдарга жолтоо болбойт. Кайсы бир жерин уруп албайт, мисалы үчүн, туурабы? Экинчиси, өрт болгон учурда ички тарапка ачылган терезеге караганда сырт тарапка ачылган ыңгайлуураак, чыгып кетүү оңой болот. Сиздер 3-чү себебин таап бериңиздер. Кетти минута. Шамал болгондо ичкиден шамал болбойт да. Ичкиден шамал болбойт, ичкиге ачыла турган болсо, сырттан шамал болгондо ичкиге ачылып кетиши. Менде ой келди, жууганда сырттан келгендер жууш үчүн эмес белги, ол чоң этес болгон үчүн. Бирок ол үйлөдө да, туурабы? Үйдө. Көбүнесе ошол шамал болгондо сыртынан дейсиң. Дагы кандай вариант? Дагы варианттар да, бир вариант. Жуу боюнча дагы неме болду. Сырттан Например,
Анан көбүнчө ичкериден шамал болбойт да, өзүнчө ачылып кетпейт да. Жок, сырттан уруулар киргенге ыңгайлуу болуп калбайбы? Может, ушул Жок, ондо атайы кылды деп атпайбы, муну атайы кылды деп атат да бул жерде максатычы. Жок, Ирландия өзү кандай өлкө? Шамалдуу да эми, шамалдуу өлкө да. климат- Ошондо климаты ошондой жака жакын өзүнө келсе. Эгер мына биринчиси өрт коопсуздугу, бул менин оюм ошол биринчи ошол нерсе келди эле. экинчиси Бөлмөгө тоскоолдук болот. Эгерде Ирландия өлкөнү Эми чоң этаждар болсо десе ойлойт элем, Жана айымай майлектен депчи. болсо анда баягы О, жууганга деп ойлойт элем, ала ичинде мас жуугангачы. Бирок эми үйдө атат да бул жерде. Азыркы элестеткиле, азыр башкача шарт жаңы технология менен чыгып атабыз терезелерчи. Мурун биз элестеткенде сырт Бирок шамал, Азыр башкача болуп ачылып аткан технология. шамал болгондо кыйналбайбы ачканда? Ибрагим мырза, ким жооп берет? Табигый да, ичкериден. Тимурлан Маматов жооп берет бул суроого. Тимурлан. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип бир вариантка токтолдук. Сиз айткандай жогорку эки себеби бул: биринчиси бөлмөгө ашыкча орун эле тоскоолдук кылбайт, экинчиси өрт учурунда ыңгайлуу дедиңиз. Үчүнчүсү биз шамал учурунда эгер ичкериге ачыла турган болсо, катуу шамалдар болгондо баягы өзүнчө бир ачылып кетпеш үчүн ичкериден шамал болбойт да, ошон үчүн сыртка ачыла турган кылып кылган окшойт деп ошого токтолуп атабыз. Сырттан шамал болгондо ичкериге таасир бербейт. Жооп кабыл ала. Ичкериге ачыла турган болгондо сырттан шамал болсо ачылып кетүү кооптуулук пайда болмок да. Түшүнүктүү. Туура жооп. Ирландия түндүк Европада жайгашкан өлкө жана сиздер шамал менен биргеликте дагы бир табигат кубулушун эстен чыгардыңыздар. Ал жамгыр. Ирландия жаан чачындуу климатка бай болгондуктан жаан чачын мезгилинде дагы терезенин сыртта ачылып турушу ичкериге жамгырдын киришин бир топ тосот, урматтуу Тимурлан мырза. Ошол себептен да ирландиялыктар сыртка ачылууга ыңгайлаштырган. 1-0 эсеп азырынча телекөрүүчүлөр тарапка бул раунд. Шамал эмес, жаан чачын, урматтуулар. Шашылып калдыңыздар. Жаан чачын, шамал бир вариант болсо, дагы экинчи, үчүнчү варианттарды караш керек. Дагы эмне болушу мүмкүн деген. Эсеп ачылды телекөрүүчүлөр тарапка бирок. Экинчи раунд. Тимурлан мырза, сиздин үйүңүздүн айнек терезеси кайсы тарапка ачылат? Сыртка ачылат. Сыртка. Ибрагим, сиздин айнегиз көрсөңүзчү. Ичке болсо керек биздики. Бир барып караңызчы бүгүн каяка ачылат экен. Ичке, адашпасам ичке. Көп кабаттуу үйлөрдө басымдуу бөлүгүндө ичкериге карайт. Александр Герасименко, Новочебоксарск, Россия. Сиздер көрүп турган бул көрүнүш Белгород шаарындагы шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан бир постамент. Добрая слава, лучше богатство деп жазып койгон. Муну биз кыргызча мааниси мисалы үчүн жакшы даңк байлыктан жогорурак дегенде бир мааниде да, мындайча айтканда. Караңыздар, бул жерде Урал мотоцикл турат жана жанындагы кайсы бир типти мен бекитип койгом. Бул ошого арналып курулган постамент. Белгородко бул постаменттин мааниси чоң. Урматтуу билермандар, бекилген жерде кандай кызматкер турушу мүмкүн? Кетти. Ким ал? Полиция кызматкери эмес, өрт кызматкери. Почтальон эмес, почтальон болушу мүмкүн. Добрая слава, лучше богатство деп Мотоцикл каралаш, мындай немелер кимдер айтат? Жок, ошол жылдары мотоциклди көп нерсе Тез жардам эмеспи? жок, тез жардам эмес. Милиция кызматкерлери, милициялар айдаган. Жок, мына макул. Милиция кызматкерлери болсун, өрт кызматкери болсун, почтальон болсун, үчүнчү. Төртүнчүсү бул кызматкер баягы мал доктор деп коебузбу, эмне деп коебуз? Почтальон. О, бирок бирок мааниси чоң да Белгородко ошого жакын да бирок. Сөзгө дагычы? А? Сөзгө дагы мааниси. Кандайдыр бир жакшы жаңылыкты же жакшы бир эмени маанисин жеткирген. Жакшы эмес жаңылыкты жакшы сөз менен жеткирип. Бул аскер кызматкери болушу мүмкүн. Чек арада турган аскер кызматкери дагы болушу Бирок мүмкүн. аскер болгондо сен почтальондун жакында кылдат негедерчи. Белград үчүн аябай маанилүү дейт. Ошо Белград ушул почтальонго мемеси бар го негизи, билбейм да анда. Же чек аралаш аймак болуп калышы мүмкүн. Кимге токтолобуз? Почтальон ким? Кимге токтолобуз? Ким? Мен оюманда ошо Вариант кайсы? кызматкерлер кетпей атат. Ибрагим мырза, бонус аласыздарбы? Же ортодон жардам аласыздарбы? Мүмкүнчүлүк бар. Эгерде абал оор болсо. Же жооп бериңиздер. Ибрагим. Бул суроого Кеңешбек Шергазы. Шергазы. Урматтуу алып баруучу, биз көптөгөн немелер чыкты, варианттар чыкты. Ошодон почтальон деген да бир вариант чыгып атат. Себеби
бул жерде айтылып аткан сөзгө маани берсек, ошол убактарда почта кызматкерлери жаңылыкты жеткирип барганда же болбосо кат алып барганда кандайдыр бир жанагы эрдик же болбосо жаман жаңылыктарды бир жакшы сөз менен айтып жеткиргендиги үчүн ушул кызматкерлерге арналып эстелик турган деп эсептейсиңер. эсептейбиз. Демек бул Почта кызматкери болушу мүмкүн. почта кызматкери. Жооп кабыл алган. Эгерде ордодон жардам алганда эмне демек? Мен ордодон вариант сурап көрөйүн. Вариант болсо айтыңыздар, тез. Урматтуу алып баруучу, бул майы кызматкери болушу мүмкүн, жол четинде турган гаилер. Май кызматкери болушу мүмкүн. Дагы? Урматтуу алып баруучу, мен мугалим деп ойлоп атам. Түшүнүктүү. 2004-жылы орнотулган экен бул. 2004-жылы. Суроо белгини алабыз, жана бунун ким экенин билебиз. Бул урматтуулар майы кызматкери. Павел Кириллович Гречихин деген эч качан акчага сатылбаган майы кызматкери экен. Бир дагы адам акча менен сатып албаптыр. Керек болсо муну тоскон кайсы адамдарга штраф жазган айтып коеюн. КПСстин обком башчысына, облустук ГАИнин жетекчисине, салык кызматынын жетекчисине, Москвадан келген генералдардын бардыгын мыйзам бузган үчүн токтотуп, аларга штраф салган. Буга канча каршы чыгып аракет кылышкан, бирок ал өзүнүн кызматын такай аткарып, жана Белградка элип муну сыйлап, мына ушундай майы кызматкер болуш керек деп буга эстелик тургузган экен, урматтуулар. 2-0 эсеп азырынча. 2-0. 3-чү раунд. Ортодон жардам алуу, бирок Айбектин вариантын алганыңызда туура болмок экен. Эгерде Симетенин вариантын алганда дагы туура эмес болуп калды. Ташболот Жолболду уулунун суроосуна келгенин биз көрдүк. 17-кылымда Рим папасы өзүнүн сарайын дуалдарына аябай чоң өлчөмдөгү сүрөттү картинаны тартырууну каалап бир сүрөтчүнү издейт. Папанын жардамчылары сүрөтчү издеп, белгилүү сүрөтчү Себастьяно Риччини үйүнө барышат. Белгилүү сүрөтчүнү тааныбаган папанын жардамчылары Рим папасын ишендирүү үчүн бир жакшы чийилген сүрөтүңүздөн бериңиз, биз аны папага көргөзөлү, ал ишениш керек дейт. Ошондо Риччи бир ак кагазды алып, ага бир нерсенин чиймесин чиет дагы, ушуну папага алып барып көрсөткүлө. Эгер Рим папасы чындыгында эле сүрөтчүлүктү түшүнсө, бааласа анда ушуну көрүп ал түшүнүш керек дейт. Чындыгында ал жардамчылар ак кагазга чийилген чиймени Рим папасына алып келет. Папасы сүрөттү көрүп, Риччини тез арада мага чакыргыла. Мыкты сүрөтчү экен дейт. Сиздерге суроо. Алдыңыздарда барактар турат, Риччи ак кагазга эмне чиймесин чийген? Өзүнүн мыкты сүрөтчү экенин далилдеш үчүн. Кетти минута. Рим папасы дин кызматкери. Жок, бул бир сүрөтчүнүн бир кандай мемелери бар мында, отдельно меме кылганчы. Мен оюмча бир крест кетип, бир крест болбой калат да. Белгилүү болот атат. Жок, ошо сүрөтчү кыжырын келтирген бир сүрөт тартышы мүмкүн. Эми мен оюмча мыйшыктын сүрөтүн тартышы мүмкүн да. Жок, бир эле деп атпайбы, калемен бир деп атат, крест. Ошол убакта анан же жини келгенде же балким башка себептен улам чакыртып. Чиймеде да биз адашып кетти да биз. Эки ой келип атат да. Биринчиси мисалы ак баракка бир эме маалымат бар эле да мендечи, мисалы үчүн бир эле мындай точка менен окуп койсо, ошону окуп койсо адамдагы бүт эмне кемчилигиң болсо ошодон кемчиликтерин эле байкап алсаң болот дегендейчи. Бир эле мындай кемчилик издесең, баардык нерсени тапсаң болот. Бирок бул крест дагычы, Анан экинчи вариант бул баягы дин кызматкери да. Дин кызматкери, дин кызматкерине кыжырын келтирип атса, сөзсүз түрдө бир знак белги да, белги. Ошону жазып. Же болсом неме
бирок сүрөтчүнүн мыкты экендигин билдире турган нерсе керек болот да бергечи. Ошол эле учурда ошол эле учурда чиймелеп кое турган чийме Ошол эле учурда атат да, ошол эле учурда атат да. ал оңой бир нерсени тартып койгон, бирок ошол нерсе үч бурчтук болушу мүмкүн. Жөн эле үч бурчтук болушу мүмкүн. Же болбосо бир жаныбардын мышыктын сүрөтү болушу мүмкүн. Рим ошол мезгилде Рим папасын элестетсек, Йордан жардамы мүмкүнчүлүктү пайдалана берейин. Ибрагим мырза, өзүнүн мыкты сүрөтчү экенин далилдеп койгон. Чиймемели. Ордон ала берели. Бизе вариант жакшы чыкпай калды эми. Урматтуу Ордо, жардам бериңиздер. Эмне чийме болушу мүмкүн эле? Кетти 20 секундда. Бул эмес капага алып барганда тегерек изеге тегерек чыгып Эмне ойда эжек айтып койсоңуз, эмне ойда? Тегерек. Ошо айтпадымбы мен ана? Иде ошону айттым. Ибрагим, Ордо жарым токтотобуз. Улан керек. Улан мырза жооп берет. Улан. Саламатсызбы, дагы бир жолу алып баруучу. Бизде ушундай бир ой келип калды. Тегерек чийме деген белгини биз айлана деп койсок болот дем. Ошону чийген деген белгини айтып атабыз. Ушул. Көрсөтүңүзчү чийип. Мыкты сүрөтчү болосузбу же жокпу көрөбүз азыр. Эми циркул жок менде, конечно. Түшүнүп турам, бирок чийип көрүңүз да. Бул Ордонун пикиринен улам келдиби же өзүңөрдө бар беле? Ордодон келди. Бирок өзүндө да Менде бир аз бир учкундары болду эми, билбейм. Ордон Динара Калчежен командасы Эми чийип баштадым беле. 100% ушактан болду. Рахмат. Ордон жардам алды. Жакшы. Тура эле. Себастьяно Риччи папага айлананы чийип жөнөткөн. Жоп тура. Бул Волкага тура келет да ушунчу. Точно, Волкага тура келет. Айлананы ушундай чийген, ошо циркулдагыдай кылып чийип жөнөткөн да. Ордо команданы куткарып кетти. 4-чү раунд. Раунд командада шанс бар, ойнош керек. Ар бирибизчи. Oynoş gerek. Кайсыга келди? Болду, бияк жакшы эле. Бакир Калыгул уулу, менче. Бакир Калыгул уулу. Урматтуу билермандар. Забур китеби түшкөн Давуд пайгамбар ал падыша болгон. Жана өзүн таанылгыс кийимдерди кийип, күн ара дейбизби же күн сайын дейбизби, айтол элдин жашоосун аралап базарга түшүп дегендей анын бийлиги кандай жүрүп жатканын сырттан текшерип жүргөн экен да. Бир күнү бир периште адам кейпинде келип, Давуд андан сурайт. Мен Давуддун бийлиги кандай болуп атат депчи, мындай өзү жөнөкөй адам катарында сурайт да. Ошондо жанагы периште айтат экен. Ал жакшы иштеп жатат. Бирок ал ошол мамлекеттин казынасынан айлык алат. Мамлекет үчүн ал жакшылап дагы иштеш керек дейт. Чындыгында мамлекеттен айлык алып иштесе болот, бирок ал өзүнө мындай катуу алган да ошонучу. Демек, Давуд бул жерде ойлонгон. Мен мамлекеттен эмес, мен өзүм дагы аракет кылып, ишкерди кылып, акча табышым керек деп. Жана Кудайдан сурап, мага бир жакшы бир кесип бергин деп Кудайдан сурайт экен. Жана ошол кесип менен ал алектенип калат. Бүгүнкү күндө бул кесип менен алектенгендер өтө көп. Жана эл арасында дагы бир ушуга байланыштуу сөз бар. Силерге суроо. Давуд пайгамбар кандай кесип менен алектенген? Урматтуу алып баруучу, мүнөттөн мурда жооп даяр. Тимурлан Маматов жооп берет. Тимурлан. Алып баруучу, бизге жеткен маалыматтар боюнча, окуган маалыматтар боюнча Давуд алейхиссалам темир менен аябай жакшы иштеген. 2-2. Тура. Темир уста кесип менен алектенип, Ой келди шат. бүгүнкү күндө темирчилик Жок дегенде ушуну айтат. темир менен дүйнөдөгү эң жакшы компаниялар автомашина, кеме, самолет, темир жол, 5-чи раунд. 5-чи раунд. Команданын үнөмүндө 1 минута бар. Калаган учурунда пайдаланса болот. Бул Ибрагим үчүн мен айтар элем жападан жалгыз шанс Премьер Лигага чыгып кетүүгө. Болбосо ушу менен жайга калып кетет Ибрагим. Так, биринчи раунд ойнойбуз. 3 20 секундадан. Команда даярбы? Даяр.
Биринчи суроо. Жамалдин Нурбаев. Араван районунан силерге каршы суроо берет. Монитор көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарда Томас Эдисондун эстелиги. Томас Эдисон илимий иштерин кылып жатканда бир колуна ар дайым темирден жасалган ушундай бир шарик кармап жүрчү. Урматтуу билермандар. Эмне үчүн? Уктап кеткенде колунан түшүп кетсе, болду. Ошо ойгонуп кетишин да. Томас Эдисон бул лампочканы ойлоп тапкан, анан 10 000 жолу аракет кылган да. Ошо эсиме чыгып кетпесин ушул нерсе деш үчүн. Ошо үчүн. Жок. Шерга сен айт. Жок, менде жакшы мээ болбоду. Ибрагим. Чыңгыз Абдурахманов. Чыңгыз. Мен өзүм башка алиги крайний случайдан айтабыз. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келиштик. Томас Эдисондун колундагы буюм, шарик, бул биз ойлоп атабыз оор металлдан жасалышы мүмкүн. Ал бир ишти кылып атканда же болбосо чарчаган убакта, эс алып аткан убакта колунан түшүп кетсе, ошол нерсе кайрадан адамды ойготуш үчүн, кайрадан өзүнүн ишин улантыш үчүн атайын кармап жүргөн нерсе болот. Биринчи суроо жооп тура. Уктап кеткенде шарик түшүп кетет жана бул ошол табыштан ойгонуп кая ишин уланткан. Экинчи суроо. Өрөк Базарбаев, Бишкектен. Эгер бул сөздү немец тилинде которо турган болсо, чагылган деп которулат. Эгер ушул эле сөздү англис тилине которсок, күтүүсүз кол салуу деп, чабуулга өтүү деп которулат мааниси. Кызыгы бул сөздү бизге караганда, мага караганда дейт. Билермандар, силер көп колдоносуңар дейт. Кайсы сөз? Кетти. Тездик. Не сөз? Биз көп Англис тилинен которгондо не деди? Чагылган деди, чагылган. Убакыт деген. Чагылган өтө тез да. Убакытка байланыштуу да. Убакытпы? Убакытпы? Аябай тез болду. Англис тилинен которгондо чагылган тез. Убакыт. Күтүүсүз колдонуу дейт. Значит, убакытка байланыштуу. Күчсүз кол салуу дейт. Чагылгандай тез деген. Күчсүз кол салуу деген. Ибрагим, Матап барчу бул эмне деген сөз? деп чечти биздин команда. Биз үчүн өтө маанилүү. Убакыт. Убакыт. Жооп кабыл алынат. Чагылгандай тез. Бул билерман ортодогу Блиц болчу, урматтуу билермандар. Блиц деген сөз, урматтуу билермандар. Силер азыр ойноп жаткан 20 секундда. Ай. Блиц раунд токтоду. 3-2 эсеп, 3-2. Өрөк Базарбаев, Бишкек шаарынын тургуну Блиц раундтан жеңип телевизор тарапка бир упайды алып келди. Бул Блиц деген сөз болчу, урматтуулар. Блиц немисче чагылган, Блиц англисче күтүүсүз кол салуу. 3-2. 6-чы раунд. Тез колдонот. Раунд. Улан мырза, мана кандай? Баары алдыда. Деңиш. Ноокат мэриясында иштеп атасызбы? Ооба. Ким болуп иштеп атасыз? Азыр жаштар спорт, маданият иштери боюнча жетектөөчү айтабыз. Ноокатка билермандордон жайылта турган сиз экенсиз да? Буйруса. Өзүңүздү кандай? Маанай жакшыбы? Жакшы. Мындай оюнду мурда сиз ойноп жүргөнсүз да негизи. Ооба. Мирлан Абдуразаков. Кете абайлы. Аксы районунан. Жакынкы жылдары Россияда бир мамлекеттик деңгээлде иш-чара болуп өттү дейт. Иш-чарага 134 000 адам тартылган. Иш-чаранын жыйынтыгында 134 000 адамдын 3 000-и ковид жуктуруп алган. 5 000 жумушчу ооруп калган. 8 жумушчу кулап, травма алышкан. 140 адамды ит иштеп алган. Жана 5 жумушчунун буюмдарын урдап кетишкен. Кандай иш-чара жөнүндө сөз болуп жатат? Кетти минута.
Анда ковид жок эле да. 2018 болду. Ковид жок эле, жакынкы аралыкта деп атпайбы? 134 миң. Бул башкачараак бир иш-чара да болчу. 2018-жылы футбол болду. Одан кийин 2020-жылы официалдуу түрдө ковид болуп калды да. Жок, одан кийин не иш-чаралар болду? Не иш-чара болушу мүмкүн? Шахматпы, не иш-чара? Бул иш-чара болуп атат да, болчу адамдар чогулуп. Ошончо жумушчу тартылганына жараша бул чоң иш-чара болуп атат. Чоң иш-чара болуп атат да бул. Не иш-чара болгон Олимпиада оюну. Олимпиада жок, бул башкача бир оюнча, бул башкача бир оюн. Ковид ошолдон. Бул иш-чара болуп атат, иш-чарага токтолойлу, иш-чара. Не иш-чара болушу мүмкүн? Ошончо чоң жумушчуну тартып аткандан кийин бул өтө чоң иш-чара болуп атат. Анда 2018 футбол Жок, башка жигиттер чемпионатка кызыкпагыла. Жок, чемпионатка кызыкпагыла, иш-чарага кызыккыла, иш-чара не болушу мүмкүн? Конференция болушу мүмкүн, же бир алиги жүгүрө турган бир меме болушу. Кандай иш-чара болушу мүмкүн? Же шахматпы? Демек бул ковидтен кийинки иш-чара. Ковидтен кийинки иш-чара жакын эле болот да, 22 не болду? Мобилизация эмеспи? Мобилизациябы? Согуш башталып атыбы? Мобилизация кылды да буларчы. 134 миң. Бирок анда сан неме эмес да. 3 миң ковид, бирок иш-чара. Ибрагим. Вакталайлы. Биз ошол сиздин бонусуңузду алабыз. Кетти 1 минутта. Иш-чара болот да бу жерде, иш-чара. Жигиттер иш атып калган бет ал. 34 миң. Ошол Олимпиада болушу мүмкүн. 134 миң адам катышыптыр, 3 миң адам ковид, 5 миң адам. Ковид 2000-жылдары эле чыккан. Ковид 2000-жылдарда болуп. Жок, биз токтолбойлу, иш-чара токтолойлу. Жакын атат, эч жакын эле 21-22 Алар үчүн сөзүндө маани берсеңиздер, жакынкы күндөр эле деп атат. Жакын күндөр. Ошондо не болушу мүмкүн? Не болушу мүмкүн ошондо? Ну 2 жыл болду деп койсок болот. Так, иш-чара. Спорттук иш-чара болушу мүмкүн. Мен оюм боюнча. Эмне үчүн ал жерде? Ич-иштер атат да. Анда коргонуу боюнча Жок, адамдар көп болуп турган не бар? Адамдар көп болуп турган. Шайлоо? Жок, жакын жылдар болуп атат да. 134 миң шайлоо иш-чара 134 миң. 134 миң ал байкоочулары, Шахмат жок, 134 миң досум катышты деп атпайбы иш-чарага. келген журналисттер болушу мүмкүн да. Так, иш-чара, Путиндин мемесиби, алиги чогулуш мемесиби, кандай? Не иш-чара болушу мүмкүн? Мобилизация учурунда Жок, башка кетип атабыз. Жок, анда мен ойлоп атам, бир курулуш иш-чарасы болушу мүмкүн. Мындай баягы чоң парад болду. Ошол ковидтен кийинки чоң иш-чара болду. анда ошол иш-чара. Бирок жакындап айтат да, бирок жакындап айтат да. А бул жылда эле болот да, булчу. Парад жылда эле болот да. Ковидти жугузган деген бул жерде күлүш болуп атат. Жок, ковидти жугузган дегендечи, ковид балким ошого чейин эле болгон. Ковид ого чейин эле болгон. Жок, 134 миң адам катышты дегенде 2021 Ибрагим. 2 минутта бүттү. Бизде бир эле вариант чыкты, урматтуу алпачы, өзүм жооп берейин. Туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эми бизде 9-майдагы парад деп атабыз. Аскердик парад. 9-майда парад. Канчанчы жылы анда? Ушу 21би? 2021-жылы. Ошо көптөн кийин. Жооп кабыл алынат. Адилет мырза. Сиз кандай ойлойсуз? Бул кандай иш-чара болушу мүмкүн? Биз деле ушундай эле ойго келип атабыз, анткени жана итке басым да жасап атпайсызбы? Ошон үчүн баягы парадтарда мисалы иттерди алып келип, ошол жерде ит кабыл алган нерсе ошолдон да болушу мүмкүн да. Эми ал мына биздин оюбузча бир 20-жылдагы да, анткени ошол жылы 75 жылды болду, ошол түшүнүктүү. Мен туура жоопту айтам. Ит тиштеп алган. Ит качан тиштейт десе, бирөөнүн үйүнө кирип барсаң, ошондо ит тиштейт. Парадда ит деле коркуп кетсе керек дейм да, ошончо аскерди көрүпчү. 2021-жылы Россияда эл каттоо болгон, урматтуулар. Эл каттоо жүргөн Россияда. Жана эл каттоонун жыйынтыгында мына ушундай жумушчу күч тартылып атат. 134 миң аскер парадтан өтпөйт Россияда, урматтуулар. 67% эркектер, 78% аялдар болуп чыккан. Тилекке каршы команда туура эмес жооп берип калды. 4-2. Мирлан Абдыразаков телегөрчү тарапка дагы бир упай алып кошту. Эң жакшы логика болчу. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Бизде да эл каттоо болгон. Билесиздерби? Мурда жылы болду. Массалык түрдө 3000 адам ковид жуктуруп атат. Ушул иш-чаранын алкагында. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан. Сырдария облусу Сардоба районунан
Суроо. 1985-жылы Америка Кошмо Штатында Далил, мен кыргызча котормасын айтып атам, Далил деп аталган детектив кинофильми көрсөтүлгөн театрларда. Бул кино көрүлүп бүткөндөн кийин көрүүчүлөрдүн арасында талаш тартыштарды пайда кылган бул кино. Бул талаш тартыштарга жыйынтык коюш үчүн кино көрүүчүлөр кайрадан ошол кинону көрүүгө дагы барышкан. Кинотеатрларга кайрадан кире башташкан. Талаш тартыштын жообун табыш үчүн. Сиздерге суроо. Бул детектив кинофильм кино көрүүчүлөр арасында мындай талаш тартыш жаралышына эмне себеп болушу мүмкүн? Кетти минута. Не болушу мүмкүн? 85-жылы. Окучу до конца. 85-жылы. 85-жылы Америкада. Детектив Далил деген детектив кино коюлуптур. Ошо себептер эмне болот? Ал жерде талашуунун детектив болгону чыныгы жашоодон алынган эмес. Ал жерде кино кадрлар, кинонун ичиндеги кадрлар чыныгы жашоодон алынбай калышы мүмкүн. Потому что детективдин ичинде ал жердеги иш чаралар, балким бир нерсени аныктоо, ал чыныгы жашоодон алынган эмес. Эмне кайра кирет ага? Ошол кыскасы менде бир ушуга окшогон бир маалымат бар да. Мисалы үчүн кайсы бир орустардын киносунда мына операция Ыны деле алсак болот. Ошол жерде катышкан актерлор ошол бир дарактын түбүндө аткарса, кийин караса эле сары дарак болбой эле кызыл болуп калган да. Баягы съемочный группа адашып бир эме болуп калган. Анан ошондой кырдаал болуп калышы мүмкүн. Ошондо негизи маанисинде ошондо бизде баякыл неме болуп атат да. Ичиндеги кадрлардын ошондо туура эмес тартылган үчүн кайра кирип, же болбосо баякы сен кызыл неме болуп калышың, ошондо кайра кирип көрүшкөн депчи. Маанилүү кадр болуп калганда адамдардын эсинде калып калган ошол кадрдын ичиндеги бир эпизод чыныгы жашоодо калган эмес. Ал негизги фантастиканы кошуп жүрген же болбосо ошондо кайра кирген дейсиң да. Ошо тута эле эмне кылайлы? Ой кандай? Далил деген бир минут салсак. Эгерде азыр эки тарап талашып кайра кирип барып көргөн деп атпайбы? Эгерде Ибрагим тартылган кинонун өзүндө же үнөмдөлгөн минут аласыздарбы? Ошол эң акыркы эле шанс силердечи, башка шанс калбады. Чыңгыз Абдырахманов жооп берип көрсүн бул суроого. Чыңгыз Абдырахманов, эмне үчүн кайра барышка туура келген? Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келиштик. Бир топ ойлор чыкты. Бул Далил деген кино тасмада кээ бирги кадрлар чыныгы жашоодон алынбай калышы мүмкүн. Балким ал жердеги режиссер өздөрү дагы адашышы мүмкүн. Же атайлап дагы кылышы мүмкүн. Ошондой жагдайда көрүүчүлөрдүн арасындагы түшүнбөстүктөр көп болгон. Кинонун көрүмдүүлүгүн арттыруу. Бул ошол режиссер тарабынан атайындап кылынган кадрлар да болушу мүмкүн. Биз жашоодо деле көрөбүз, саясатта деле, турмуштук башка жагдайларда дагы болуп өткөн окуяны балким биз видео съемкадан кайрадан көрүп чыга турган жагдайлар болуп калат. Анткени ал учурдагы сүйлөп аткан сөздөр, кылып аткан иштер адамдардын эсинде жакшы калбай калат. Ошол убакта талаш тартыштар жаралат. Бул жашоодо дагы кеңири колдонулат. Анткени бул Далил деген кино тасма менин профессияма дагы бир топ жакындап кетет экен. Бул тармакта биз бир топ иштерди дагы алып барганбыз. Ошодон улам ошол убактагы эпизоддор дал келбей калган. Түшүнүктүү. Сиз эгерде киного жакын болсоңуз, сиз үчүн кинофильмдин кайсы моменти мына бир чечүүчү болуп эсептелет? Учуру дейбиз, сиз үчүн маанилүү. Сиз ошондо эң негизги басымды эмне жасап атасыз азыр? Ал басымды кинодогу кадрларга. Кинодогу кадрларга. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Маселе кинофильмдин аягында пайда болгон, урматтуулар. Кинофильмдин аягы 3 башка түрдө жыйынтыкталган, Чыңгыз мырза. 3 башка түрдө. Бүгүнкү сеанска барсаңыз, башка жыйынтыкталып калган, адамдар түшүнбөй калган, бул эмне болгон жыйынтык депчи. Эртеси күнү дагы келишкен. Келишкенде дагы бир башка жыйынтык чыккан. 3-күнү күнү келишкенде анан кийин кинонун жыйынтыгы чыккан. Негизи кинонун чечүүчү учуру эң акырында болот. Эң акырында кинонун каармандары, Чыңгыз мырза, же жеңишке жетишет, же
жеңилет мындайча айтканда. Булар түшүнбөй эң акырын барганда кино таптакыр башкача көрүнүштү ала берген. Кайра көрүп, 3-чү жолу келгенде гана булар ушундай болуп бүткөн турбайбы деп бул режиссер атайын ушундай иштеп чыккан Чыңгыз мырза кинону. Толпаручу, биз ошол кадр деп ошол нерсени эске алып айттык эле да. Туура, бирок сиз мен кайсы учурду басым жасадыңыз десем, сиз кадр деп койдуңуз да. Кинонун акырында, кинонун соңу 3 башка жыйынтыкталып атат. Соңу, башы эмес, ортосу эмес. Соңу. Ошол кадр, ошол кинодо кадр болуп эсептелет да ошол. Акырыбы, аягыбы кинодо кадр болуп эсептелет. Мазмун десек жакшыраак болот, Чыңгыз мырза. Кинонун мазмуну, акыркы мазмуну деп айтылат. Кадр эмес, мазмуну. Эми бул кино тармагында болгондо ошондой сөздөр колдонот да. Эпизод колдонулат, кадр дейбиз. Магистрлер, сиздер кандай карайсыздар? Кинодо ошол Семетей мырза. Теле көрүүчү менен кадрда Чыңгыз мырзанын жообунда окшоштук маңыз барбы же эки башка жооппу? Алып баруучу урматтуу ордо, Чыңгыз мырзанын жообун биз эки бөлүп туруп карасак болот. Биринчи бөлүгүндө чындык бар. Режиссердун атайлап жасаганын булар табышты. Ал эми сиз кошумча суроо бергениңизге туура жооп бербеди. Бирок негизги суроо бул жерде режиссердун адаштыруучулук кызматы болуп атат да, ишкердиги болуп атат. Бирок кайсы мезгилде адаштырганын таппады. Түшүнүктүү. Акырында адаштыра, ортосунда адаштыра, балким ортосунда эле эки башка кылып көрсөтүшү мүмкүн да ал. Сиздин пикириңиз кандай? Магистр катары. Менин пикирим ордого бериш керек. Сагын мырза, сиздин оюңуз? Убакыт созбойлу да бул жерде ушул Чыңгыз ошондой ниетти айтты окшойт, бере элем. Анан болбосо суроону алмаштырыш керек ошол. Суроону алмаштыра албайм. Кадрды башынан көрүп чыгыңыз сиз дагы. Ошол убакта уже биздин оюбузду толук эмне деген суроо бердиңизби, ошону унутуп калдык. Мен Чыңгызга айттым, Чыңгыз конкреттүү түрдө эмнеге басым жасайсың бул жоопто дедим. Чыңгыз жоо узарып кетти да Чыңгыздын. Жон гана кадр деп койду да, өзү негизи жоопто акыркы кадр экен. Бирок эске алып берип койсок болот. Сиз урматтуу алып ал суроону жеке мен өзүмө бердиңиз да. Сен өзүң кандай кыласың деген. Сен мен жоопту бердим болчу. Сага өзүңө бергенде бул эме да, сен команданын атынан сүйлөп атпайсыңбы? Ошон үчүн сенин жоогуңду силерге жардам катары алып баруучу тактама киргизип койду да болгону. А бул жерде концовкада кадр деген баштан аяк кадр болуп, кадр бөлөк болуп бирден бул кадр болуп тартылат дагы, ошо кадрлар биригип келет да. Башталышы кинонун негизги сюжет, эпизоддор болот, анан концовкада. Бул жерде концовкада. Азыр бул жерде эки магистр командага мындай бир канааттандырарлык дегенде пикирди айтты. Командага ыйгарып койсоңуз боло берет деген пикирди айтып атат. Калыс пикир катары Калича айым өзүнүн оюн айтты. Жахангир Кайнаров эгерде эфирди көрүп жаткан болсо, биздин YouTube'дагы баракчабызга өзүнүн дагы пикирин жазат деп ойлойбуз. Команданын бул пикири канчалык деңгээлде жөндүү болгондугун. Мен алып баруучу катары эки магистрдин пикирин эске алып канааттандырарлык деп эсептеп турам. Командага ыйгарабыз бул раундду. Эми 4-3. 8-чи раунд. Ошон үчүн Ибрагим мырза, Чыңгыз мырза, ойду конкреттүү бергиле. Жоопту өтө узартпагыла. Биздин оюбузча бул кино акырында өзгөрүп кеткен. Же болсо кадрга болгон деп мындай конкреттүү жооп бериңиздер. Актив дизайндан суроо. Мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, 1963 жылкы сүрөт. Сиздер айтыңыздарчы, Гамбург шаарында бул көрүнүшкө кандай баа берсек болот? Кетти минута. Бул баягы корккон адамдар болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн чагылган чартылдаганда коркуп кетиши мүмкүн дагы. Бекем жатып алышы мүмкүн. Андан дагы башка идеяны айтсак, бул бир нерсеге протест кылып атышат. Одан башка протесттен башка. Мамлекеттик жумушта иштегендер ушундай бир забастовка сыяктуу бир жумушташтоо ушундай болушу да мүмкүн. Забастовка. Мисалы үчүн мына Европа өлкөлөрүндө эсиле бир кайсы бир мугалимдер эмес, эмне болуп атат туруп? Өзүнүн каршылыгын билдирүү максатында мугалимдер болушу мүмкүн. 63 жылы. Бул кандай баа бересиздер топ да буга протестпи? Андан башкачы жаңырып же ошондон бир баягы булардын кабары бар, аркыларын 63-жылы. Аралардын жок. Мына сүрөттү карасаңыздар, бул жактагы адамдар кенен баскетте атат. Баскетте.
Жок, бул жерде кино тартылып атышы да мүмкүн. Кадр, кино тартылып атканда ушу аткарып атышы мүмкүн да, ушуну аткарып коюшу мүмкүн. Анткени ошол жакта кинонун пленкасына окшош бир машинка турат. Ошондойчу бир нерсени аткарып атат, маанилүү нерсени. Протест. Мамлекеттик кызматкерлерде болушу мүмкүн. Же болбосо айыл чарбасында мисалы үчүн Бирөө табайлы, мын табайлы. Жок, кино съемка тур эле. Улам мырза жооп берсин. Улам Мамашеров. Биздин менде да бир топ ойлор келип кетти. Туура эмесин билбейбиз да. Бизге мындай жабык түрдө болуп атпайбы? Кино тартылып атат. Кайсы бир нерсени аткарып атат, маанилүү ролду аткарып атышат булар. Атайын ушундай болушу мүмкүн деген ойго келдик бизчи. Же болбосо ошол эле ойго токтолобуз. Ошол эле ой. Анткени мен бир көз карашым болуп кетти ушу артында турган машина бир ошол операторлорду чыгарган, түшүргөн машина болушу мүмкүнбү? Ушуга окшош да кыскасы. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Гамбург шаарында атайын жарандык коргонуу машыгуулары кандай машыгуунун кандай түрүн көрсөтүш керек экендигин адамдар ар жерде көрсөтүп жатат. Жарандык коргонууга көрүлгөн бул машыгуу учурунан бир көрүнүштөр. Кино эмес, урматтуу Улам мырза. Жарандык коргонууга машыгуу кандай абалда жатыш керек адам? Башын сумка менен тосуш керекпи, газета менен тосуш керек? Анткени ар кандай баягы толкун, ядролук толкун болуп, башка болуп, ошонун үстүнөн мындай жабыш керек дегендей бир маани. Бул раундтагы телекөрсөтүү тарапка өтүп кетти. Жана 5-3. Эсеп 5-3. Эми олуттуу учурга келдик. Ибрагим мырза, олуттуу учурга келдик. Бирок командада шанс бар. 9-раунд. 9-раунд. Туура жооп кимде бар эле тургандардан? Жарандык коргонуу деген. Айрым билермандарда болгон экен. Жарандык коргонууда кандай жатыш керек, Василий Станчук, Беларусь. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурабыз. Эки башка сүрөт мисалдар үчүн көрсөтүлгөн да. Урматтуу билермандар, сиздер азыр ортодо атайын оң жактагы да ортосунда тосулуп турат да, бир нерсе бекитилип турат. Сол жактагындагы жарымы бекитилип турат. Эми сиздерге суроо. Бул предметтер эмне үчүн жасалган? Предметтер эмне үчүн мындай абалда турат? Жана эмнелер бекитилген? Ал демек бул предметтерди ошолор үчүн иштетет. Минута кетти. Стол сыяктуу штативге окшойт экен, камеранын штативине. Камеранын штативиге окшоп кетиптир. Мурат алып барып такта бересиң. Бир эле кызмат аткара турган предметтер же эки башкабы? Эки башка, бирок максаты бир. Максаты бир, э? Максаты бир, Мен ой боюнча туруп карасаңар мындай, отурсаңар көрүнбөйт жакшы. Мына сол жактагысы штативге окшоп атат. Штативге турат. Бирок эмне үчүн зумдар менен тартып коюш штативге? Экинчиси мына жарык бере турган бир лампа эмеспи, чоң 4 буштук. Эмне кызмат каратып атат? Ал деле съемкага да. Штатив камераны карап берсе, берки жарык берет. Зумдар эмне турат? Жыгачтар эмнеге маневр бейличи? Геометриялык баягындай Циркуль эмеспи? Мен циркульга түшүп келдим, бирок предмет да бул. Эки башка да атат. Мына штатив. Мынасы точно эле штативге окшоп турат, мен билбейм. Жок, муналар азыр штатив дейли азыр. Муналар штатив, муну жарык бере турган эмеспи? Жок, Экинчиси жарык бере турган. Биринчиси штативдин ортосунда эмне бар дейсиң мында? Штативдин ортосунда эмне бар? Жок, ушуна бир предмет экен өкөтөң, бир кызмат кылып атат да. Максаты бир дейт. Бир кызмат. Максат экөөтөң съемка тартат да. Мен бул лампага окшоп атат, монусу штативге окшоп атат. Жарыктык берүүдө геометриялык белги. Убактылайлы. Барбы? Съемочный Ошода комнаталарда, жанагыларда ушундай бир студияларда. Освещениялар барбы? Бирок муну Ибрагим. Атат барчу. Үнөмдөгө бир убакыт алайлы. Сен билесиң го журналист. Ушул силерде эң акыркы мүмкүнчүлүк. Кетти минута. Ибрагим мындай болушу мүмкүн. Эгер ушу точно боло турган болсо, бул штатив болушу мүмкүн. 3 тармактанын ортосундагы зымдар ошол баягы штатив баягы жылып кетпеш үчүн, мындай тартылып кетпеш үчүн да, чоңоюп кетпеш үчүн аралыгычы ошон үчүн бириктирип коюш мүмкүн. Бул современный эле экен го, ал азыр жылып кетпей турган штативдер бар да. Монусу штатив, монусу неме лампа окшойт го дейм. Жок, мунуларды эмнеге Не предмет? Анда штативде башка нерсени ойлойт. Башка нерсе ойлоп. Башка нерсени аныга такталып алды. Башка нерсе.
Жок, штативке эмнени байлап койгон? Ошо зым менен байлап Жок, турган. экинчиси зым менен байланып турган менин оюмча штатив эмес, лампа деп атам. Анансыз эркинчиси неме, баягы штатив деп. Ал жыгачтан жасалган го мына ала? Баягы геометриялык бир нерселерди өлчөшү, курулушчуларды өлчөшү баягындай 90 градуска өлчөөчү сызгычтар бар го? Ошондой эмеспи? Ошого жакындаткан. Геометриялык белги. Жок, мына жакта бир эме турат, ак эме турат. Бул тосуп турган бир нерсе. Ак төрт бурчтугу бул тосулуп турат да. Ошо бул тосулуп турат. Ошол лампа ошол. Мынагунун аркасына деген эми Бул жер өлчөгүч. ортосуна зымдар байланып турган эмне болушу мүмкүн? Чарп бере турганчы? Уровень чарп бере турган? Болушу мүмкүн андай да. Мага окшоп атат ошого баягы. Не архитекторлардын максаты эки бөлөк болуп калат андачы. Анда бөлөк болуп калат. Бирок бул жерде экөө бир нерсеге кызмат кылып атат. Камера менен штатив менен лампа болуп калат. Камера не жооп Штатив келет? менен лампа болуп калат да. Андан башка вариант жок да тура, вариант сайт кылат. Менде башка вариант жок болду. Нечим байлап койгон зымда? Ибрагим мырза, бул предметтер эмне кызмат аткарат? Суроо ушундай, эмне кызмат аткарат болуп атабы бул предметтер? Бул предметтер эмне кызмат аткарат? Тимурлан Маматов жооп берет. Тимурлан Маматов. Алпаруучу бизде 2 мүнөт ичинде тең. Мындай жакшы. Бир варианттан башка вариант келбей койду оюбузга. Бул ошо сиздер журналистикада пайдаланган съемка тартуу үчүн штатив менен жарык берүүчү лампа окшойт деп атабыз. Экөөнүн мен максаты бир дедим. Экөөсү тең бир максатты аткарат. Съемка тартуу максаты бир биздин учурда деле. Тимурлан. Жооңуз эмне болду? Ошо штатив менен камера тарткан. Ошого жарык берип турчу лампа. Могул жерде мисалы лампаларыңыз ал кызмат аткарып атат. Штативти бул байкелер. Ортодо бекитилген нерселерди айттым да мен, ортосунда оң жактагы ортодун ак менен бекитип койгонмун. Жана сол жактагынын жарымы бекитилип турат дедим да. Мен ал сиздерге толук картинасын да берем. Ошондой бекитилген жерлерде эмне болушу мүмкүн? Бекитилген жерде эле оң жактагыңызда төрт бурчтук ак кылып койгон жериңиз лампа болушу мүмкүн. Камера болушу мүмкүн. Могу экинчиңизде мына штативдин эки эле буту болбойт, 3 же 4 буту болсо. Же камера ошо, камера үстүнө орнотулган камера бир буту менен бул жакта штативдин. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. G6-3, G5-4 болот азыр. Мен туура жоопту айтамын. Биринчи сүрөттүн толук көрүнүшү бул, Ибрагим. Гамбургерге окшогон фастфудтун жакшынакай көрүнүшү оң жагында турат, жана бул жакта ошол гамбургерди карматып турган предмет. Жана экинчисин да көрсөтөм азыр сизге. Экинчисин мынакей. Сол жакта карап көрө турган болсок, помидор, пияз, капуста жана гамбургердин булочкасы абада калкып турат. Жалбыракта чыгып турат болчу. Бул реклама үчүн иштетилген предметтер, Ибрагим. Реклама үчүн иштетилген предметтер. Көрүңүздөр, рекламаны кантип тартат? Мына реклама. Реклама үчүн иштетилген предметтер. 6-3 эсебинде бүгүн Ибрагим Топчубаевдин командасы теге каршы жеңилип калды, бирок оюн аябай жакшы болду. Оюн үчүн кол чабуулар болсун командага. Команда эгерде ушул составды курамды карап калса, Ибрагим мырза, жакшы команда чыгат. Бирок команда такай оюнга катышып тургула. Такай катышып, даярдан Адилет мырза оюнду көрдүңүз, Жамаатыңыз менен келдиңиз, Адилет мырза. Оюн кандай таасир калтырды? Азыр сизден бир кыскача ой пикир угайын. Адилет мырза, сизге бир 30 секундда убакыт берейин. Оюн кандай жакты сизге? Кандай таасир калтырды? Сөз сизде. Урматтуу алпарчы, урматтуу Ордо. Биз биринчи жолу келип жатканыбыз үчүн бизге аябай кызыктуу болду. Биз командабыз менен аракет кылып аттык. Толук туура болбосо да бардыгы кээ бирөөсү жакындашып атты. Буюрса мындан ары дагы биз өзүбүздүн ушул федерация шахматисттер менен биргеликте жакшы команда менен келип сиздердин катарыңыздарга кошулабыз деген ниеттебиз. Рахмат. Машууларды өткөрүш керек. Адилет мырза, сөз түзү машууларды. Семете мырза, экөө сөз. Кайсы оюнчу мындай өзгөчө ойноду бүгүн? Мага бүгүн Тимурлан мырзанын ойногону жакты. Ал эми суроолордон болсо, Блиц суроодо түштү, Блиц деген сөз боюнча. Блиц деген суроо боюнча. Базарбаев Өмүрбек. Сагын мырза. Улан мырза өзгөчө ойноду. Улан мырза аракет кылды Улан мырза. Өтө өзгөчө ошо нерсе мен байкадым. Мына күйүп, бышып,
чекит деген мисалы Рим папасына тиешелүү сүрөтчү боюнча суроону тапкан аракет кылды. Андан кийинки бул Тимур дагы активдүү ойноду. Команда ийгилик каалайбыз. Ошо Блиц суроо эң мыкты суроо. Рахмат. Өмүрбек Базарбаев болчу Бишкек шаарынын тургуну кол чабуулар болсун. Анда эмесе урматтуу билермандар, оюн жыйынтыкталды. Биз болсо оюндун соңун ар дайым шириндиктер менен жыйынтыктайбыз. Барбол шириндиктери студияга. Барболго чоң рахмат. Таев качыбыз дүкөнүнө барып, чоң рахмат. Актив дизайндын акчалуу сыйлыгынын бир бөлүгүн биз Улан Мамашеровго ыйгарып коелу. Анда бүгүн жаш билерман жаңы келди, аракет аябай өзгөлүк менен ойноду. Стимул катарында болсун. Улан мырза, ар дайым келип туруңуз, мыкты билерман болууга аракет кылыңыз. Анда эмесе оюн жыйынтыкталды. Көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар.